Ысык-Көл облысында Құмтөр компаниясының қолдауысы менен ишке ашырылып жатқан Японияның Жайка агенттігінен bir айыл bir өндірім долбоорунун жардам аркылуу кадимки кийиз өндүрүшкө айланып, андан жасалган жогорку сапаттагы буюмдарды өндүрүүнүн көлөмү арбып экспортко багытталган. Кыргызстанда жасалган буюмдар чет элдик дүкөндөргө кантип чыгып жатат? Кийинки материалда. Ак бубактай болгон жүндү кыпындай чаңгалтырбай тазалгандан кийин басууга берилет. Кийиз буюмдардын бардыгы конвейердик системада колго жасалат. Бул шаблондун жардамы менен мунун размерин чыгарып, формасын чыгарып жасайбыз да. Муну уютуп алгандан кийин, кесип чыгаргандан кийин ушунун жардамы менен жасалат. Кийиз буюмдарды жасоодо эки түрдүү ыкма колдонулат: нымдуу басуу жана ийне менен таптап бүктөө. Мында буюмдар темир детекторунан өтүп текшерилет. Теперь мы должны определить, да, вот на каком месте. Ал үчүн бизде кол менен текшере турган металл детектору бар. Бул үчүн буюмдарды ушинтип өткөрө баштайбыз. Мына эч кандай үндөр жок. Вот так, вот нету. 4 жыл мурун Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан анча чоң эмес Кара Шаар айылында 5 айыл биригип топ түзүшкөн. Алар bir айыл, bir өндүрүм долбооруна катышып, кийиз иштери боюнча окуудан өтүп, толук кандуу коммерциялык ишкана түптөшкөн. С 2014 года мы начали работать с Биз 2014-жылдан бери Құмтөр менен иштешип келе жатабыз. Құмтөр Gold компаниясы менен биргеликте ушундай цехтерди уюштурдук. Бул 7-чи цех болуп саналат. Мында 25 айыл эмгектенет. Алар ар түрдүү кийиз буюмдарды жасашат. Кара Шаар цехинин уз чеберлери учурда жаңы имаратка көчүштү. Анын курулушуна жабдууларды, эмерек жана башка материалдарды сатып алууга Құмтөр компаниясы 1,5 миллион сомго жакын каражат бөлүп берген. Анан буга чейин бул помещение салынгычакты биз аябай кыйналдык. Ар кайсы үйлөрдөн иштедик. Кээ биринин үйүндө условиясы жок. Кээ бириникинде свет да жок болуп калат. Ушинтип аябай кыйналып иштегенге такыр возможность болгон эмес. Жалпысынан Жети-Өгүз жана Тоң райондорунда bir айыл, bir өндүрүм долбоору алкагында 1,5 миңге жакын айыл тургундары иш менен камсыз болушкан. Айылда бекер жүрбөй, бош жүрбөй, жумуш менен камсыз болуп, өзүбүзгө кичине баскан турганыбызга кенен эле болуп калды. Бүгүнкү күндө уздар цехи өнүгүп, өсүп кеңейип жатат. Келерки жылы bir айыл, bir өндүрүм долбоорунун катышуучуларынын кирешеси 50%га жогорулашы күтүлүүдө. Жалпысынан бул долбоордун алкагында Құмтөр компаниясы 78 жамаатты каржылаган. 10 миллион сомдон ашык каражат кайрадан иштетүү, сувенирлер өндүрүшү жана тамак аш азыктарын даярдоого арналган.